дарылоо борбор ачылыптыр. Тиш агартабы бул, 20% арзандатып алдык. Тескы кабардын Пай-Пайдын урматына. Тиште маселе болсо, Хажакбар мырзага келип кайрылсаңыздар болот экен. Ассаламу алейкум. Амансыздарбы? Урматтуу Тескы кабар каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Учурда биз Ош шаарындабыз. Ош шаарынын Санкт-Петербург көчөсүнүн 50-чү дарегинде жаңы тиш дарылоо борбору ачылыптыр. Бул жерде Санкт-Петербург шаарында 4-5 жылдан бери тажрыйба арттырып иштеп келген Хажакбар деген жигит эми ушул борборду ачып ишти баштап кызматыңыздарда болот экен. Эгер Ош шаарында болсоңуз, Ош шаарына жакын жерде болсоңуз, тишиңизде маселе болсо, Хажакбар мырзага келип жолуксаңыз болот экен. Instagram баракчасындагы биз экранга белгилеп коюп жатабыз. Ошол Instagram баракчасына катталып, ошол жактан дагы тажрыйбасы тууралуу көбүрөөк маалымат алсаңыздар болот. Активдүү иштейт экен. Дарегин сиздерге так түшүндүрүп коелу. Бул көчө Ош шаарындагы Наукатский подъемдон бери жогору Мамуров көчөсүнөн Базарчиктен бурулуп кирген Санкт-Петербург көчөсү. Жанагы Фархат чайханасынын жанынан светофордон эле ичкери болгону 700-800 метр жүрүп келсеңиздер, жолдун оң жагында Ансар деген кафе бар. Ансар кафесинин жанында 50-чү дарек тиш дарылоо борбору. Жүрүңүздөр. Азыр Хажакбар мырза өзү ушул жерде экен. Азыр ошо бир бейтапты карап азыр бошотуптур. Биз азыр ошол бош мезгилине келип калдык. Бир аз интервью алалы, жүрүңүздөр. Кана бисмилла. Бул жерге киргенде, мына жерде бир аз баягы кезек күткөндөргө атайын орундук даярдап, бул жерге сууларды коюп, бул жака кол жуучу жайларын даярдап, ушинтип жакшынакай чакан шартты түзүп коюптур. Жүрүңүздөр. Хажакбар, келиң. Салам алейкум. Салам алейкум. Кандай? Ден соолук жакшыбы? Иштер жакшыбы? Машалла. Келиңиз. Кана биздин көрүүчүлөр менен, тиш дарылатуучу биздин мекендештер менен, Ош шаарынын тургундары, айланасындагы тургундар менен бир мындай саламдашыңызчы. Ассаламу алейкум, Тескы кабар атактуу акайны подписчиктери. Биз ушул жерде стоматология жаңы ачылдык. Силердин кызматыңыздабыз. Эң жакшы. Хажакбар мырза, айтсаңар, эң биринчи бул билим. Медицинада биринчи билим. Андан кийин тажрыйба. Туурабы? Негизги билимди каяктан алгансыңар? Каякта окугансыңар? Өзүбүздө Ошто окуганбыз. Ошто? Ординатура, практиканы Россияда кылдык. Санкт-Петербургда. Санкт-Петербургда. Аякта канча жыл иштедиңер? 3-4 жылдан бери ошол жерде иштеп атасың. Биз экранга белгилеп койгон Instagram баракчаңар бар экен. Ал аккаунтка кирип, силердин жасаган жумуштарыңарды, практикалык иштериңерди бир катар көрүп чыктык да. Ал жерде бир канча орустардын тишин жасаганы окшойт, туурабы? Санкт-Петербургда өзүбүздүн эле кыргыз өзбектер да бар, тиштерин каратабы? Өзүбүзгүлөр эми келет. Аларды көрөбүз, аларды. Азыр эми бияка баштыңар? Бул жерге. Бул жерге канча болду ачканыңарга? 2 айча болуп калды. 2 айча. Уже адамдар келип баштады? Секин. Жакшы. Сону. Бир катар эми силердин мына техникалык мүмкүнчүлүктөрүңөрдү Хажакбар мырза. Кандай шарттарыңар бар? Кандай бир жаңы техникаларыңар бар? Элдин тишин бир кандай өзгөчө дарылап бере аласыңар? Кандай бир өзгөчө оңдоп бере аласыңар? Ушуну бир катар мындай чекеден тааныштырып берсеңиз. Хорошо. Атактуу ака, бул биздин чистый зона. Бул жерде өзүбүздө стоматология процедуралар кылынат. Эң биринчи тазалык, Эң биринчи тазалык. Тазалык, гигиеналык эрежелер так сакталабы? Сактайбыз. Инструменттер баягы стерилизация болот бардыгы. Стерилизация болот. Азанда көрөбүз, көрсөтөм. Бул жерде биздин рабочий стол. Рабочий стол. Бул жерде ар кандай пломбалар бар. Пломбалар? Европаныкы бар. Жердики. Бул лампа, ошол пломбаныкы. Бул эндодонтия болгондо буну иштетебиз. Бурун ручной эле иштетилат эле. Баягы нефть алганда. Азыр ошол эндомотор менен иштейбиз. Эндомотор менен иштейсиңер. Жакшы. Азыр эми баягы бейтап келген учурда, анын тишин оңдоп дарылай турган учурда бул жерге ушу рабочий стол бүт бардык нерсени тизип даярдап аласыңар да алдын ала. Алып, кийин ишти баштайбыз.
Бул тиш дарылоо столуңар, а? ооба. Бул да заманбаппы? Ооба, азыр заман биздин баягы шартыбызга жооп берет. Бардык функциялары барбы азыркы? Акыркы шартта? Бул ооба. Булга келсек, бул скелер аппаратыбыз, бул Apex локатор, бул дагы современный. Бул менен ошол. Не жумуш кылат аны менен? Бул Apex'ти определить этет, верхушкасын, тиштин верхушкасын. Определить этет. Бул менен совместно иштетилет, мотор менен. Бул паска түшүп жогору чыгат, а бул, а? Ооба, бардык. Адам боюна карап, Ооба. иштей берет. Өзүңүзгө удобный. Удобный болуш үчүн. Мына эмне аппарат? Буякта да бир башкача аппараттарыбыз турат го. Бул эмне болгон аппарат? Бул зум аппарат. Бул менен тишти агартабыз. Тиш. Тиш агартабы бул, Ооба, бул тиштерди агартат. Эки этаптан турат. Бул мындай өзүнүн пастасы болот. Сүртүп коюп, бул жерде 15 минутада эки этаптан турат. Эки жолу болот бул. Биринчи кылганда кичине агарат, экинчиде уже 100% уже тиштер агарып, Аппак болуп калат. аппак болуп калат. Тишти бул ошо нур менен агартабы, же бир нерсе сүртөсүңөрбү, же тиштин бетин кырасыңарбы? Эмне болот? Жок, өзүнүн специальный пасталары болот муну. И мына нур менен экөө комплекс да. Мына нур менен 15 минут жатканда уже тиш секин агарат. Кырылбайт, башка болбойт. Эч кандай зыяны жок бунун. Эмалга эмеси жокпу? Зыяны жок. Эмалга зыяны жок. Бул менен здоровый тиштерди кылыш керек. Баягы трещинасы бар, пломбасы бар, баягындай тиштер, мисалы керамикасы бар тиштерди кылбаган макул. Здоровый тиштер болот го. Бүтүн тиштерди ушул менен агартыш керек. Менин тишим аттын тишиндей сары тиш да, ичинен сары. Жаш мезгилимден бери ушундай сары тиш да. Бирок аны агартайын десем, көп жерге барган учурда сыртын бай эмалды кырып алып салабыз да, анан сыртына бир нерсе, бир лакпы бир нерсе сүйкөп коебуз деген суруштар болгон да. Жок, мен өзүнүн баягы табигый эмалын алдырбайм депчи. Себеби ысык суукта ысык ичесиң, суук ичесиң, кыйналып калышы мүмкүн да. Мында эмалга зыяны жок ошондо. Эмалга зыяны жок. Көрүш керек экен анда. Көрүш керек. Мен интернеттен да изучать этип көрүшүм керек экен. Интернеттен эмне деп издесек болот бул аппараттарды? Зум аппарат. Зум аппарат. Четвертое поколение. Четвертое поколение. Мунун иштөө тартиби, бая пайдалары тууралуу интернеттен маалыматтарды көрсөк болот экен, демек. Маалыматтарды көрсө болот полностью. Жаңылык экен да бул, Бул жаңылык. Машалла. Сону. Аябай жакшы экен. Тиште агартат турган. Келесиңер. Тиште агартканы келе берет экенсиздер. Эң жакшы. Бул рентген беле? Бул портативный рентген. Сразу рентген кыла берет. Ооба, бул да ошол эндомотор, Apex локатор полностью совместно иштелет. Бул эндодонтия болуп атканда полностью иштетип, каналдарды көрсөк болот. Но бизге баягы жакшыраак иштегени бизге анча ыңгайлуу. Ыңгайлуу. Ушуну менен эле рентген кылып кое бересиңер. Ооба. Сразу чыгат, Сразу чыгат. Компьютерге түшөбү? Компьютерге сразу түшөт, ооба. Биякта компьютериңерде турат го. Мына тиле сканерлеп бияка тиштин абалын, сөбөктөрүн чыгарып аласыңар дейм, Ооба, алганда уже мына нелечённый зуб, бул жерден билсеңиз болот. Мына уже леченный зуб. Дарыланганы. Ооба. Жакшы, мына чакан экен тиш дарылоо клиникаңар. Интернет бар экен, кондиционер коюлуп тур, вытяжкалар коюп тур. Онун эмне аппараты бул? Бул ресуркулятор деп аталат. Бул абады тазалап турат. Абаны вирустан тазалап турат. Вирустан тазалап турат бул. Жакшы. Инструменттерди жууп тазалоо, баягы дестерилизация кылуу боюнча биякта атайын эмеңер бар да, бөлүктөрүңөр бар да. Бул атактуу эке, бул грязный зона. Бул жер. Бул жерде инструмент бүйтө. Биякта берилет. Раствордо турат, ооба. Кийин биякта жуулуп, и чистый зонага өтөт. Бул жерде автоклавда? Автоклавда, ооба, 2 саат 180 градуста турат. Бул жерден алып бияка коюп коебуз. Даярдап коесуң. Ооба.
Инструменттерди ушул жерден алып анан колдоно бересиңер. Ооба. Жакшы. Сону. Абдан жакшы. Саат канчадан канчага чейин иштейсиз, Кажакбар мырза? Биз саат 9-дан азыр кышкы күндө 7-8-ге чейин иштеп атабыз. Жайында 9-дан 9-га чейин иштейбиз. Иштей бересиз. Жекшемби күнү иштейсизби? Жекшемби Дем алыш. Бир жекшемби күнү дем алабыз. Дем аласыз. Жума күнү иштейсизби? Жума күнү иштейбиз. Иштей бересиз, Машалла. Жакшы экен анда. Имплант коесузбу? Тишке имплант. Имплантолог акабыз бар. Имплантолог келип өзү коюп. Өзү коёбу? Ооба. Ким ал? Бекзат акабыз. Сиз менен чогуу иштейби ал? Ооба. Имплантолог. Врач, хирург. Протез коесузбу? Протез, тиш жулуудан тартып, тиш салышка чейин бардык Бардыгын процедураларды кылабыз. Жаш балдардын тишин карай бересизби? Ооба. 5-6 жаштан баштап 5-6 жаштан жогору карай бересиз. Көрөбүз. Тиш салдырууда азыр эми тишке баягы жулунган тиштин ордуна кандай тиштердин варианттары бар? Бирөө имплант салат, бирөө дагы керамика деп коелу, эмне деп коет эле? Кандай варианттар бар? Ар кандай, мисалы, соседний тиштерди аралатпайм деген болсо, мисалы, эң ыңгайлуу процедура бул имплантация, чтобы эки соседний тиштерди аралабаш үчүн, ооба, өзүнө. Бирок соседний тиштерде, мисалы, повреждение болгон болсо, лучше тиш салып койгон жакшыраак. Тиштердин да түрлөрү бар. Түрлөрү кандай болот? Мисалы, ак тиштерден бар айтсак, металлокерамика бар. Металлокерамика, циркон бар. Циркон. Дагы Алтында салдырышы мүмкүнбү кээ бир адамдар? ооба, алтында салдырышат. Мурда көп салдырчу эле алтын тишти ооздашканда эле жылтырап көрүнөт го. Ошондой алтын деле салып бере бересиңер, эгер буйртма болсо. Ооба, алтында салып беребиз. Жакшы, анда жыйынтыктайлы, Кажакбар мырза. Мына шартыңыз менен тааныштык. Ачылып иштей баштаганыңызга 2 ай болду. 2 ай болду. Ушул экен эми, чакан, бир кабинеттүү. Бул жакта күтүү залы, анан бул жакта ушу баягы стерилизация, тазалык бөлмөлөрү бар экен. Ушул даректе экен туугандар. Биз кандай болсо ушундай, болгонун болгондой Кажакбар мырзанын иш жайын көрсөттүк. Тиште маселе болсо, Кажакбар мырзага келип кайрылсаңыздар болот экен. Instagram баракчасындагы бир катар катты алып, буга чейин Санкт-Петербургда жасаган иштери менен бир катар таанышып көрсөңүздөр болот. Мен анда жыйынтыктайм. Ийгилик каалайм. Эң негизгиси эч кимдин тиши оорубасын. Оорубасын. Тишиңиздер бекем болсун. Көрүшкөнчө. Аман туруңуздар. Дагы бир нерсе бар. Сиздин подписчиңизге, сизден келген подписчиктерге 20% скидка кылып беребиз. Стоматология процедураларынан. Перчатки менен деле бере бериңчи. Азамат. 20% арзандатып алдык. Тез кабардын Пайпайдын урматына туугандар. Пайпай промо коду менен ушул жерге келе бересиздер. Кажакбар мырзага рахмат. 20% арзандатуу берди. Пайпай. Зор болду. Көрүшкөнчө.